7-август. Кудай жаратылышты эмне үчүн жараткан? Ошентип, Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Башталыш 1-бөлүм 27-аят. Кудай адамдарды өзүнүн бейнеси боюнча жараткан. Себеби бул дүйнө аны чагылдырган адамдарга Кудайдын бейнелерине, Кудайдын 7 миллиард айкелине толушун каалаган. Жаратылыш эмне максат менен жаратылганы баарына белгилүү болуш үчүн ушундай кылган. Эч бир адамзат кандай максат менен жаратылганын, тагыраак айтканда, Кудай үчүн, аны таануу, аны сүйүү жана аны чагылдыруу үчүн жаратылганын байкабай кала албайт. Ышая 6-бөлүм 3-аятта периштелер: Себойот теңир ыйык, 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 бүт жер жүзү анын даңкына бөлүнүп турат деп жар салышкан. Жер жүзү Кудайдын бейнесин алып жүргөн миллиарддаган адамдарга толгон. Талкаланган жашоолор да анын даңкына бөлүнүп турат. Бирок адамдар эле эмес, жаратылыш да ушундай. Эмне үчүн биз үчүн ушундай ажайып кооз дүйнө жаратылган? Эмне үчүн эбегейсиз чоң аалам жаратылган? Бир жолу ааламдагы жылдыздардын саны тарыхта ушул убакка чейин жашаган бардык адамдардын оозунан чыккан бардык сөздөрдүн санынан да көп экенин айткан макаланы окуган элем. Эмне үчүн жылдыздар мынчалык көп? Эмне үчүн ушунчалык чоң? Эмне үчүн ушунчалык жарык? Эмне үчүн ушунчалык элестете алгыс деңгээлде алыс? Ыйык деп мунун жообун так айтат. Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат. Забур 18-бөлүм 2-аят. Эгерде бирөө жер тирүү жандар бар жалгыз планета болсо жана ушунча жылдыздардын арасынан жерде эле акыл эси бар адамдар жашаса, анда мынчалык чоң жана бош ааламдын эмне кереги бар деп сураса, ага мындай деп жооп берүү керек. Кеп бизге анын баары керекпи же жокпу, анда эмес. Кеп Кудайда. Ушунчалык чоң ааламда анын улуулугун толук көрсөтө албаганы айкын болуш үчүн ушундай жаратылган. Ал андан да даңктуу, андан да кудуреттүү, андан да чоң, жылдыздардан да жарык. Бардык галактикалар бириккенде да ага тең келбейт. Бир даанышман аалам Кудай чөнтөгүнө салып алып жүргөн кичинекей жер жаңгак сыяктуу деген экен. Кудай бизди өзүн таанысын, сүйсүн жана чагылдырсын деп жараткан. Ал эми ааламды ал өзү канчалык улуу экенин көрсөтүү үчүн жаратып койгон.